Assalamu алейкум, агайын туугандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын кыргыз тили деген гезити бар, билесиздер. Ошол Дүйшөн Керимов агай иштеп жүрдү эле башкы редакторлук кызматында. Анан киши өтүп кеткенине байланыштуу мен ошол кесиптеши шакирти катары мени ордуна башкы редактор кылып дайындашты. Мага ишеним көрсөткөн жетекчиликке, жалпы кесиптештериме терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошол агайдын эскерүү кылып монтуп чыгардык. Баягы өлгөндөр бакталмайынча тирүүлөр даңкталбайт дейт эмеспи. Азак кылып дагы мынтип өмүр баянын басып өткөн жолун жазып койдук. Ошол башкы редакторлук кылган эң алгачкы саным буюрса. Дагы жакшы сандарды, кызыктуу материалдарды чыгарып, гезитти колдон келишинче көтөрөбүз деген ойдомун. Мен ушул сөз менен кошо эмнени айткым келип атат? Ушул азыр күздүн күнү той аштын учуру болуп турат. Ошол жамандык жакшылык эл шаркак жүрөткөн Кыргызда. Ошондон улам ойда, эми бул ой бүгүн же кечээ эле келе калган жок, көптөн бери жүрөт. 5-10 жыл болуп калды окшойт. Ушул жанагы көз өткөн кишиге барып көз көрсөтөт го. Ошондо көбүнчөсү өкүрүп барат. Албетте каза болгон кишиге мыйзам ченемдүү эле көрүнүш, бирок калп өкүрүп, ошол ач кыйкырык калп өкүрүп менен барган мага өбөн учурайт абдан эле. Мен да кайсы бир убактарда ошол көпчүлүккө кошулуп калп өкүргөнгө ушундай мажбур болдум да. Өзүм атам деле эмне өкүрбөйсүң, болбойт андай, тиги бул өлгөнгө келип атасың, өкүр деп ушинтип калчу эле. Анан өзү а киши жашыгыраак мындай көп эле ыйлайт. Анан мен албетте ыйлабай коюш керек деген жокмун бул жерде. Эмнени айткым келип атат? Ыйласаң чын жүрөктөн ыйла. Ыйлай албасаң эми ошол бойдон эле барып аза кайгысын тең бөлүшүп, кайрат айтып ушинтип койгон туурабы деп ойлойм да. Анан сиздер кандай ойлойсуздар? Комментарий жазып, ой бөлүшүп, оңдоп түзөп коюңуздар. Анан ошол эле убакта ошо тамак берилет го. Эми тамак берилген бул кандай болуп келип калган деп ойлойм. Алыс илгери унаа жок. Алыстан ат арытып, жол карытып, ашуу бел ашып, алыс жолдон келишет. Азыркыдай ашкана, кафе, ресторан деген жок. Анан кезерип ачка келишсе кой деп анан тамак бергенге туура келген да. Анда дагы мал жандуу адамдар берсе керек. Анан кошунага олоңо мерет дегендей жардамга. Анан азыр деле мындай токчулук убакта, машина бар убакта кошунасы деле кирип атат. Жакын турган адам деле тамакка кирип устукан алып атат дегендейчи. Жеке мен өзүмө келсем албаганга аракет кылам, кирбегенге аракет кылам. Анан көпчүлүктүн баягы шары менен кирип кыйбай эле кирбесең, мындай дээрлик кийинки убактарда кирбегенге өзүмдү аябай мажбурлап жүрөм да. Ошол негизи эле той болобу, аш болобу, жамандык болобу, ошол пакет, ошол үйдөн пакет көтөрүп чыккандан мындай өзүнчө эле өзүмдү күнөөлүү сезе берем да. Эмнегедир эми эркек кишиге жарашпайт деген ойдо. Башкаларды билбейм. Ошол мен өзүмдүн замандаштарыма, өзгөчө жаштарга кайрылат элем, биз өзүбүздөн баштайлы депчи. Ошол эркек киши эми жаныңда эже карындаштарың, апаң болуп калса, жубайың болуп калса берип койгон туура болот го. Анан жеке өзүң кара башың болуп калса, ошол устукан талашып столдун үстүнөн баягы жер жемиш, ошо дасторкондон бирдеме салган өзү
эркекке жарашпайт деп ойлойм. Аял кишиге го жарашат, алыш керек. Ал баары бир деле баягы кафе ресторанын ээсине калбайт да, эл алып кетиш керек. Анан могул 3 күн кармоо боюнча сөөктү. Негизи өлгөндүн жазасы көмгөн дейт. Ошол эмне үчүн 3 күн кармашкан? 4 күн 5 күн деле кармаса болор эле, бирок сөөк чыдабайт да. Сөөк жанын жок болгондон кийин ал жыттанып баштайт жана башка да. Анан ошон үчүн ашып кетсе 3 күн кармашкан. Жакындары жетишип калсын деп. Азыркыдай илгери унаа жок, самолет жок. Алыс башка мамлекеттен учуп келе калгандай, же болбосо Баткен Ош, мисалы үчүн алыскы аймактарыбыздан бат эле келип калчудай. Азыр техниканын жетишип калган заманы. Ал убакта мисалы үчүн чабарман жиберет, Баткенге чейин, Ош, биягын, нарын, Талас, Көл жана башка дегендей. Анан чабарман бир күндө жетсе, аларга кабар жетип, алар келгенче бир күн болот. Ошентип анан 3 күнгө созулган да биздин сөөктү кармоо убактысы. Анан азыр деле биздин аталардан калган эме салт бул деген 3 күн кармаганда ал шарты башка болгон менимче. Ошентип көп айтканга кийинки күндөрү мындай мажбур болуп атам да. Ошондой. Анан могул жакшылыкка келе турган болсок, тойго, кудалыкка мисалы үчүн түштөндүрүү деген бир нерсе чыкты. Ошол түштөндүрүү менимче ысырапкорчулук туу чокусу да. Түштөндүрмөй эле аякта өзүн көрсөтүү, билбейм, менимче мындай терс көрүнүш. Бул түштөндүрүү эмне болгон деп, кайдан келип калды, кандайча болуп пайда болду деп өзүмчө ой жүгүртүп көрдүм. Маселен дейли, мен Таластан кудамды чакырдым. Таластан бери келишти. Илгерки заман деп коелу да, мисалы үчүн 20-кылымдын башы. Анан алар ат араба менен келет, ат минип келет дегендей. Бир 10 киши, маселен. Анан мен ошол чүйдөн коноктойм, Бишкектен. Коноктоп, анан бир түн өтүп, анан эртең менен узатам. Алар да күндүз жетиш керек да. Алардын да үй тиричилиги бар дегендей. Айтор жолго чыгышат. Анан Суусамырдан менин бир тууганым айтат, кудаларыңды түштөндүрүп коеюн, алар баягы жолдо келет, ач калышат деп, анан Суусамырдан тосуп алып, анан түштөндүрөт. Анан түштөндүрүп алып, анан кайра узатат. Ошентип анан Таласка жеткен да, мисалы үчүнчү. Менимче ошондой болуш керек деп ойлойм да. Менин ой жүгүртүүмдө. Анан сиздердин да өзүңүздөрдүн билгендериңиз бар, уккандарыңыздар бар, аны дагы жаза кетсеңиздер болот комментарийге. Ошол анан 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт туугандар. Ошол биздин азыркы күнгө туура келбеген каада салттарыбыз болушу мүмкүн. Ошолорду бир иргеп, бүгүнкү заманга тууралаштырып, ыңгайлаштырып жашашыбыз керек го. Анан аталарыбыз минткенде эле ала качуу бир убакта болгон. Бүгүнкү күндө ал мыйзам менен корголуп, өзүнчө мыйзам бар, соттолот. Ошон үчүн ошондой нерселерибизди биз мындай иргеп, керектүүсүн алып, кереги жогун жашообуздан алып, ошондой жашоо образына өтүшүбүз керек деп ойлойм. Эми кемчиликтер болсо, мындай оңдоп, түзөп, өзүңүздөрдүн да оюңуздарды айта кетиңиздер туугандар. Баарыбыздын үй бүлөбүздө, ушу мекенибизде тынччылык болсун.